Кызылчанын 4 пайдасы. Биринчиден, фолио кислотага бай болуп, канды сонун көбөйтүп берет. Эгерде сизде анемия бар болсо, анемияңыз жок болсо деле бул витамин сиз үчүн өтө көп пайдалуу иштерди аткарат. Андыктан эч качан ашыкча болбойт. Экинчиден, клетчаткага бай болуп, ишти сонун келтирип берет. Ич катуу көйгөйүн толугу менен жеңүүгө жөндөмдүү. Үчүнчүдөн, эгерде сиздин кан басымыңыз бийик болсо, аны түшүрүүгө дагы жөндөмдүү. Төртүнчүдөн, рак оорусунун алдын алат. Ыктымалдуулук баарыбызда бар. Аны жоготуу үчүн табигый азыктарга басым жасашыбыз керек. Ошол катары кызылчага дагы. Кызылчанын өдөрдө саналып өткөн пайдаларынан сырткары дагы 10дон ашык өтө жакшы касиеттери бар. Андыктан сөзсүз түрдө колдонуш керек. Дагы бир маанилүү нерсе, кызылчаны бышыргандан кийин анын пайдалуу касиеттери дээрлик жоголуп кетет. Андыктан аны чейки түрдө гана колдонууга туура келет. Кааласаңыз сок чыгарып ичсеңиз болот. Кааласаңыз туурап жесеңиз деле болот. Ачыгы өтө кыйын, бирок организмди бир көндүрүп алсаңыз, андан тажабай каласыз. Бир жумада 2 жолу жыл бою үзгүлтүксүз колдоно берүүнү мен сунуштамакмын. Кечки тамактан кийин албетте